Негизи карманган эрежем бирөөнүн үй бүлөсү өзүнүн иши. Ал эмне кылат, жашайбы, жашабайбы, 5 жолу үйлөнөбү же 1 жолу үйлөнөбү, өзүнүн иши да ушул бирөөнүн үй бүлөсүн талкуулабаш керек деп ойлойм да. Себеби бул орустар туура айтат, это темный лес деп. Анан кыргыздар айтат, эрди катын урушат, эси кеткен болушат дейт. Себеби алар кайра табышып алат. Алардын өзүнүн дүйнөсү бар, өзүнчө. Мен студент кезде бир жакшы 6 эреже таап алдым эле. Анын биринчи үчөө эч качан мактанбагын, эч качан актанбагын, эч качан даттанбагын. Кийинки үчөө эч качан жаманды жандабагын, эч качан өзүңдү алдабагын. Анан да бирөө бар. Мен унутуп калдым. Иши кылып ушул 6 эреже мени коштоп жүрдү өмүр бою. Мен мындан чыгып кеткен күндөрүм көп болду. Мен да бир пендемин да. Кээде ар кандай эмоция калтырасың, кээде жаның кашаят, ачууң келет дегендей ыза болосуң, ошол кезде унутуп кетесиң да. Көпчүлүк учурда ушуну кармансам деп өмүр бою тилек кылдым чын эле ушул 6 эреженичи. Муну эми толук кармаган киши идеалдуу киши болбойбу? Бизде кемчилик көп да.